Урматтуу бекендештер, Бишкек шаарынын тургундары үчүн оптовый мыломойка деп аталган базар бар. Берекет универсал базары. Ошол Берекет универсал базары жакында эле толугу менен мэрияга өттү. Анан мына жерде бурчунда дагы бир 3 имарат бар экен. Ошо 3 имараттын биринде мына кеңеш мырза азыр отурат экен да. Анан бул эмне болгон имарат? Силер кантип бияка отуруп калдыңар? Biz 2019 yılı bu Javuk aksionerlik koyun bereketlik olçu da. Bereket degen Javuk aksioner var. Alırın aksionerinin başçısı Bolot Begaliyev degen var. Alga partiyasında жүрдü. Mayram Akayevaların partiyasını başkarıp жүрдü. Keyin al partiyadan koydu. Respublika partiyasından koydu. Keçi jakында эле Alamidin округунан koydu. Andamantından ötpөй kaldı. Bolot Begaliyev degen var. Siz aytıp aткан 93 sotugu hazır meriyaga öttü. Каждый контейнер түзмө-түз meriyaga акча түшүп турган болуп калды. Мурун bir жылга 2 миллион төгүп келген Завод Берекет. 2 миллион bir жылга төгүп келген. Айына 3,5 миллиондон чогултуп келген акча элдерден. Азыр биз ошону 3 жылдан бери ушул жерде өзүбүз кайтарып, эч кимге бербей, 5 мэр кетти, 6 аким кетти, эч ким саясий чечим кабыл ала албай, şu жерде ала албай отурушкан. Биздин талабыбыз түзмө-түз ар бир контейнер мэрияга өтсүн деген биз. Ошол талабыбызды аткарып, мына азыркы мэр, вице-мэрлер, думин начальниктер жардам берип, азыр 304 кишибиз мэрияга, муниципалитетке өтүп, бүгүнкү күндө 7 миллиондон төгүп атабыз. 7 миллион түшөт мамлекетке. Ал патент, жанагы айлыктар, мусорлордон башка таза 7 миллион мамлекетке түшөт. Эми сиз айтып аткан 2 здание боюнча отырған 10 соттық садик болған. Тәйттің 2 здания мясокомбинат жер болды. Эми мына артыңыздагы мына жаңы салган здания турат да. Муну өрттөшүп, Şu жаңы зданияны өрттөшүп. Кийин стройкага уруксат алып алган. Речкадан канча метр аралыгы болуш керек? Нормалар бар да. Мыйзамда нормалар бар. Норманы сактабастан буну курушту. Kvadrat metrin $1,5 için satıştı. Elleri толук кирелек. Бирок азыр тамчытамат биринчи этажына. Өткөндө эле Facebook көрүүчүлөргө салгам. Биринчи этажына чейин суулар тамчытамат. Ушуну ким уруксат берип койду? Нар жакта Берекет Грант деген жолдун боюнда турат. Ленинский администрациянын тушунда окшош здание бар, 9 этаж. Ал, Сетун деген завод бар, Фрунзе завод бар. Ушунун баары Завод Берекеттики. Бирок Завод Берекеттин артында ким турат деген маселе бар да. Ким турат? Завод Берекеттин аркасында Майрам Акаева турат. Биз Майрам Акаевага түзмө-түз айта алабыз, Майрам Акаяныкы деп. Анткени Акаевдардын убагында булар сокулук база, көмүр кендерин ушул жерден Бишкектин чоң ортосунан 9га жакын объектилер, крупный объектилерди Берекетке оформить этип койгон, бирок акчасы Майрам эжеге эле кетет. Майрам Акаева эле кетет. Кече жакында Акаев келди. Elden geçirim suradın dep turup, suramış bolup, gelip Kur'an okutup үйүнө кайра кетип калды. Биз бүгүнкү күндө прокуратурага кайрылып, ушул эки жерди мамлекетке өтсүн деп атабыз. Мамлекеттин карамагына өтсүн деп атабыз. Сотко азыр прокуратурага кагаздар биз жаза берип чарчадык. Мен сизге айтайын, дагы бир жолу айтайын, мурунда айттым эле. 2 жылда жүрүп, 2 жыл армияда жүрүп, мен мынчалык көп кат алган эмесмин. 3 жылдан бери кат жаза берип, 250дей жооп алдык. Koyanday okşoş жооптор Завод Берекетке козголгон кылмыш иши бар. Канча акча каяка кетип атат, айына канча төлөп атат. Бүт квитанциялар менен мунун Финполго өткөзүп турган. Финполдон Ровдога өттү. Мына бүгүнкү чейин дайыны жок. Жаза берип чарчадык. Өзүбүз алып отурабыз. Биз өзүбүзгө деген жокпуз, мамлекетке өтсүн деп атабыз. Эми Кудай кааласа биз дагы деле ошо менен күрөшөбүз. Сиздикинен эми көрбөйбү? Айтып кое берейин, Майрам эже Акаевага кайрылып коеюн. Ушул жерлерди өткөзүп бериңиз, мамлекетке өткөзүп бериңиз. Мыйзамсыз байуу деген статьялар бүгүн деле иштеп калган болуш керек. Элдин баары кустуризация болгон, азыр жото дайыны чыкпай калды го. Биз ошо менен бүт Завод Берекетке тиешелүү жердин баардыгын прокуратурага беребиз. Туура алганбы убагында, туура эмес алган. Биздики мына бессрочный калган. Керимкулов менен Куловдун убагында берип койгон. Бессрочныйга кызыкытып алып алышкан. Тетиги чоң эле Берекет, кадимки эле Берекет Грант алтын саткан жерлердин. Кыялдын жери болгон, мамлекеттин жери болгон. Бул деле мамлекеттин кантип, кандай жол менен булар өзүнө алып алышты. Ошол маселени көтөрүшүбүз керек бүгүнкү күндө биз.
кантип булар элден акча топтоп келген, кантип контейнер сатып келген. Ушулардын баардыгын кайрадан жаңылап, кайрадан прокуратурага, ГКМБга беребиз жакын күндөрдө.